Мамлекеттик бийликте экинчи адам болуп турган кезде мен бир жолу өзгөндөн өтүп калдым. Кадахам Кемсанбаевич. Пешин намазы келип калган экен, бир мечитке токтоп намаз окуп алайын дедим. Жана эшиктин алдында бир аксакал чөгүнгө даратка суу камдап жүрүптүр. Билесизби ким? Раматылык сиздин атаңыз. Кемсанбаева. Катардагы жөнөкөй адамдарга, намазга келип аткан адамдарга мамлекеттик катчынын атасы даратка суу камдап жүрөт. Соопчулук үчүн. Сиз атаңыздан эмнени алдыңыз? Мен көп эле жолу суроо берилген учурларда ушундай жооп берем. Мен атам, мен мустатым. Биринчи кезекте мен мустатым. Мендеги бүтүндөй жакшы нерселер болгон болсо, бул атам менен энемдик. Андан кийин калганда агайым менен эжекелеримдик. Мендеги жаман нерселердин баары өзүмдүн терс кыялым. Өзүмдүк. Жакшынын баары атам менен энемдики, элдики, жамандын баары өзүмдүк, тилекке каршы. Мен ошол атамды азыр рахмат сизге айтып калдыңыз. Мына ошо киши менен көп эле жанагы жумуш иштери менен барып калганда, башта депутат болуп жүргөндө көптөгөн депутаттар менен чогуу барып калганыбызда тизесине чейин былай кечип, ошол жерде күрүч айдап, таш терип жүргөнүн көрүп, мага көптөгөн кишилер, депутаттар айткан. Ушул жерде иштетпей эле койбойсуңбу деп. Атаңды иштетпей эле койбойсуң. Эми уятко атаң ушундай болуп карачы. Кетмен көтөрүп жүргөнүн карачы деп. Эмне үчүн мен уялышым керек? Мен эмне үчүн уялышым керек? Ал киши өмүр бою мектепте мугалим болуп иштеди да, пенсияга чыккандан кийин мугалим болуп иштеп жүргөндө да колунан кетмен түшчү эмес. Дыйканчылык. Биз өз оокатыбызды өзүбүз кылчубуз. Ошондуктан өз эмгеги менен жасап аткандан кийин биринчиден ажыга барам деп ошол жердин баарын ташын терип кийим айтты. Бир 70 тележка таш тердим деп. 70 араба. Араба. Чоң трактор менен ушул таш болгон жерде ушуну алып тердим. Эме прицеппи? Прицеп. 70 прицеп таш. Таш. Ошону терип, баягы сууну агызып, ошол суу менен кошо келген кумдардан жер топтоп, ошол жерге дыйканчылык кылып, анан биринчи ажыга кетип баратканда мен ата, мына ажыга баратасыз, ушуга чай ичип коюңуз десем албай койгон. Анан мен дагы бир жакын жигит ошо атамды алып барып, баягы жерге акчасын төгүп атканда $100 жетпей калган экен, $50 жетпей калган экен. Мына Айшата деп $100 бере койсо, албай түртүп коюп, жанындагы өзү менен чогуу бараткан бир кишиден алыптыр. Анан ал өтө капа болуп, сыртка чыгып алып, менден албай тиги кишиден алдыңыз десе, балам, сенден алсам, кайра кайтарып берип атканда албай коюп мени уят кыласың. Бул кишиден аманатка алдым, алып келип кайтардым. Мен үйдөн чыккандан баштап канча күн Аллах насип кылган болсо, зиярат жасап, ажылыкты бүтүрүп, кайра үйүмө киргенге чейин бир күкүм нан маңдай теримсиз табылган акчадан оозума салбашым керек деп. Аллах акбар. Мына ушул принцип менен кетти. Экинчи жолку кеткенде да ушул принципи менен кетти. Улам билесиз, октябрда күн аябай сууп калат. Ошол мезгилде да мастчан болуп алып, жанагы шалын кургатат эле. Өзү кечип жүрүп, күн тийген жакка кечип жүрүп. Ошондуктан мен атамдан нени алдым? Биринчи кезекте мына ушундай мээнеткештик. Биринчи кезекте ушундай мээнет жасап, бардык тапканымды, балам, мен ушундай болуп калганда айтчу эле, балам, мына жетекчи болуп атасыңар, башка болуп атасыңар, моного чай ичип коюңуз, балдарыңызга кичине белек алып койдум эле десе, ошону алып келип неберелеримдин оозуна салба дейчү. Неберелердин оозуна салба. Экинчиде мен өткөндө интервью бергенде айттым, шалны билесиз да сиз, көптөгөн кесиптештерибизге караганда шүгүрчүлүк сиз билесиз. Шалы десем өткөндө чочуп кетти да, ал эмне депчи. Мен бир барып калсам, ошол кетменин көтөрүп адаттагыдай эле талаада жүргөн экен, дача деп коебуз, ошол жерге барып, анан отуруп чай ичип атып, экөөбүз аябай кучакташып, жытташып, сүйлөшүп отуруп, мага айтты, балам, могул беттеги шалын кара да, бул беттеги шалын кара.
эмне айырмасын көрүп атасың деди. Анан мен өзүмчө ойлоп атам да, бир эмес эки университетти бүтүргөн киши болсом, бир эмес эки дипломум болсо, эми ушуну мага суроо берип атасызбы дегендей кылып, могул жактагы шалы быша элек, бул жактагы шалы бышып калыптыр дедим. Өтө өзүмдү мындай сезип, көрдүңүзбү дегендей. Десем, балам, силер формасын көрөсүңөр деди. Маңызын көрбөйсүңөр деди. Эмне айырмасы бар деп суроо койдум деди. Сен айтып атасың, бул көк быша элек экен, бул бышып калыптыр деп айтып атасың деди. Андан башка эмне айырмасы бар деди. Мен унчукпай калсам айтат. Көк шалы асманды тешип жиберишидей болуп тик турат деди. Дан толуп, дан бышкан сайын ал башын ийет деди. Адамдын башына акыл толуп, адам бышкан сайын башын жерге ийип жүрүш керек деди. Керкейүүчүлүк деген түшүнүк болбош керек деди. Бул камдык. Бул ошол канчалык дан толгон сайын ийилеткен да, оор болуп баштайт экен. То есть толбоду жана кекирейген бул хам. Ал ошондой да пайдасы жок. Аны же мал жебейт, же адам жебейт. Өзүнөн өзү ушундай өсүп атканына өзүнө өзү ыраазы да ал. Берки бышкан сайын ийилип. Ошондо не деп айтты мага? Канчалык даражаң жогорулаган сайын башың төмөндөй берсин балам деди. Түнөкөй. Ошондо анан сенин акылыңдын толгондугунун белгиси болот деди. Көрүнгөн кишиге керкейип жооп берүү, же болбосо кишилердин алдында башты тике көтөрүп өтүү, бул адепсиздик болот. Мен сен дайыма бышып калган шалыдай көргүм келет балам деди. Мына, көрдүңбү, бир 5 мүнөттүн ичинде мен сенин ички дүйнөңдү билип койдум балам. Дали жакшысың деп койду. Бул атанын балага берилген баасы, анан атанын балага берген өмүр бою унутулгус тарбиясы.